Бүгүн 2022 жылдын 25 майында Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы Замирбек Базарбеков Баткен облустук сотунун имаратында жергиликтүү соттордун төрагалары жана судьялар менен жолугушту. Замирбек Базарбеков Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон жарлыктарга ылайык кызыкчылыктардын кагылышуусун, коррупциялык тобокелдиктерди болтурбоо, жергиликтүү соттордун судьяларынын ишинде калыстыкты камсыз кылуу максатында жергиликтүү соттордун айрым иштеп жаткан судьялары башка жергиликтүү сотторго которулгандыгын айтты. Жогоруда айтылган судьялардын олуттуу ротациясы жөн гана орун алмашуусу эмес, алардын сот адилеттигин сапаттуу ишке ашыруусундагы жоопкерчилигин жогорулатуу, коррупциялык көрүнүштөрдү жоюу жана алардын натыйжасы катары сот тутумунда жарандарыбыздын ишеничин жогорулатуу максатындагы кадамдардын бири болуп эсептелет деп белгиледи төрага. Замирбек Базарбеков жергиликтүү соттордогу судьяларды иштерди өз убагында карап чыгууну тапшырды. Төрага өз сөзүндө бул ротацияга чейинки жергиликтүү судьялар тарабынан каралып жаткан, бирок каралып бүтпөй калган иштерди алардын ордуна иштегени барган судьялар кайра башынан караганга мажбур, себеби бул мыйзамдын талабы. Ошондуктан элдин нааразычылыгын жаратпоо үчүн аларды болушунча тез арада карап бүтүрүүгө тийишпиз. Андыктан иштерди кароонун мөөнөттөрүнө, сапаттарына өзгөчө көңүл бурууну сурайм жана талап кылам деп билдирди Замирбек Базарбеков. Төрага жалпы сот тармагынын алдындагы милдеттерге токтолуп, эң башкысы сот адилеттигин ишке ашырууда бирдей тажрыйбага жетишүүнү, мамлекеттик органдар менен өз ара бирдиктүү иш алып барууну жана коомчулукта элдин сот тутумуна болгон ишенимин кайтарууда мыйзамдын талаптарын бекем сактоону тапшырды.